Мынандай кооз сөздөрдөн Кыргызстан тажап калган. Уже 1 саат болду. Суроо жооп көтөйлү. Эгер ошонун ичинде баары чын болсо, бүгүн Бишкек суу менен камсыз болот эле. Келиңиз суроо жооп кылайлы. Ана мынау залдын ичи боюнча Нурбек Өмүрбекович, ана Марлен Абдурахмановдун алдына бүгүн кандидат болгондор келип шыгырап жүрөт да. Токтотпойсуздарбы? То есть бүгүн борбордук шайлоо комиссиясына кандидатурасын койгондор кирип депутаттар менен сүйлөшүп жүрөт. Болбосо азыр мандат берип отургузуп койгула жанына. Уят да. Шайлоо Карабекович, ошо билбей калдык кайсы кандидат жүргөнүн. Ана мынау келсең көрсөтүп коюн. Аппарат туруп койсоң неме? Ким Бакыт Жойбековдун алдында бала? Аппарат карагыла, депутаттардан башка залга кирбесин эч ким. Тура, ким атын ким турсаң? Шайлоо Карабекович. Шайлоо Карабекович. Турабы эми ушул? Турабы? Бул кандидат ЦИКке. Жок, бул кандидат бул. Топтун секретариаттын башчысы го. Жок, кандидат да эми көрсөтпөдү. Тура эмес да ушул. Мындан кийин аппарат кайтып коюнчу, аппарат депутаттардан башка, ана чакырылгандан башка бул залга эч ким кирбесин, макулбу? Экинчи микрофон. Мен жооп берип коеюн, айтып коеюн, атым аталып калды. Биз эртең 3 фракция ынтымак, ишеним, анан элдик фракция өткөзөлү деп, өкмөттү чакырайын деп план түзгөнбүз. Ошол бала келип сурап кетти. Акылбек Сүнбекович жол экен, вице-премьерлер келип өткөзө бербейлиби, сиз каршы болуп атышпы деди. Мен ошону эле жооп берип койдум. Мындай акыйкат үчүн айтып коеюнчу да, интрига болуп кетпесин. Рахмат, урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Азыр суроо жооп болот, анда